Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу Ош ТВ телерадио компаниясынын башкы директору Шайырбек Маматокторов болмокчу. Шайырбек мырза, салам алейкум. Мына Ош ТВнын Ош ТВ жөнүндөгү маалымат ушу медиа тармактагы эң мындай эл кулак түрүп уккан бир окуялардын бири болууда да бүгүнкү күнгө чейин. Ош ТВда бүгүнкү күндө акыбал кандай? Кайсы чекитте турат? Эмне болуп атат? Ош ТВны мындайча айтканда уурдап кетишти. Бир күнү эле кадимкидей эле мына 5 күнү жумуштан кетебиз кечинде мен башкы редактор жалпы жамаат кеттик. Техникалык топ калган, трансляторлор, түз эфирге жоопкердүү кечки кызматкерлер ушулар калган. Анан мен тогустарда өтүп жакын болгондуктан ары бери өтүп кээде текшерип турчумун. Тартип, маселе, актерки, территория. Ошентип келсем, негедир шектүү жабык. Имарат жабык, транслятор ачпайт, эч ким жок. Анан кийин эмне кылышты билбей, адвокат менен байлашпайм, ал жерде бир шектүүрөөк болуп атат. Канал жабык, бирок эфир кетип атат. Чамы таң калыштуу бир окуялар да. Адвокат экөөбүз кеңешме элем кечке келген, эртең менен келип милицияны чакырып, Акбура участкасына чакырып, тактасак, түнү менен эле анын оборудованиясын баягы биздин маданияттуу айымыбыз Талиева айым дайындаган өкүл биздин бир-эки кызматкерлер, бир-эки эмес ал жерде. Бир нече кызматкер менен кандайдыр бир сговорго да топтошуп алышып, каналдын жабдуусун чыгарып кетишиптир. Ай сот боло элек, сөздөр болуп атат. Ооба талаштуу түрдө бирөөнү дайындап салды мамлекеттик орган, министр маданияттын жана маалыматтын министри. Ошол менин оюмча ошол киши дагы өтө шашкалактык менен кандайдыр бир териштирбей туруп кадамдар жасап атат да. Ошондон бүгүнкү багы да ачылбай аткан Ош ТВнын тарабында абалды тагайтуу буга чейинки отур расмий жетекчи болуп келдим. Аз болсо да ачык кыйын. Менин иштен четтетүүм боюнча Госфонд имуществонун мамлекеттик мүлк эмесинин чечими бар экен да. Кандай алар мени четтетет түшүнүксүз. Демек, мыйзамдык мындай логикага шайкеш келбеген нерселер болуп атат деп түшүнүп атам да. Буга чейин коомчулук маалым болгондой, Максим Кротов деген орусиялык инвестор сатып алды деп айтылды эле маалымат каражаттарында. Россиялык инвестордун бул ушул азыркы кырдаал боюнча кабары барбы жана анын бул боюнча кадамдары, позициясы кандай? Ал кишинин албетте кабары бар. Себеби түздөн-түз инвестиция жасаган киши өзүнүн албетте киргизген каражаттарын коргойт. Бир команда коргоочулар, адвокаттар келип ишин баштаган. Алар биринчи инстанцияда катышпады эле. Азыр экинчи инстанциядан Верховный сотко мына бүгүнкү болуп аткан процесстерге катышып атышат. Бирок алардын аябай таң калган жери бизде мыйзам бар. Алар бир формалдуулук, бир мифтер жана жомоктор да. Алар таң кантип аларга табышмакта кантип ушул мыйзамдар мына турбайбы, иштебейт. Ой, иштебейт десең ишенбейт. Кантип иштебейт? Ушинтип эле иштебейт. Барып соттошуп көрсөң эртең көрөсүң. Кызыктай да, вот биздин өлкөнүн жараны болсо бир маселе эле да. Орусиялык жаран сатып алган күндөн баштап бул канал инвестиция кирген канал болуп, жана бул ишканага инвестициялар жактоо мыйзамы таркала баштайт. 6-беренесинде так жазылып турат. Инвестициялар мамлекет тараптан, же мамлекеттик органдардын өкүлдөрү тараптан реквизициялоого, экспроприациялоого, же болбосо конфискацияга, улутташтырууга эчтемеге жатпайт депчи. Толук ошол норманы алкагында иштеп аткан компанияга анын үстүнө дооматчы тараптагы бир кызыктай да, Халил Кудайбеев болуп табылсын деп атпайбы. Бирок ал киши доомат койбой эле шаардык прокуратура, шаардык сотко кайрылып атат. Кандай формулировка менен айтат? Мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп.
А 4 жылдан бери булар демек мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөй эле өзүнүн кызыкчылыгын көздөдү. Булар уктадыбы? Же булар летаргический сон же бир комада жаттыбы? Эмне бүгүн чочуп койгонуп кетти? Эмне себептен? Дагы бир аз уктап турушпайбы? Канал мыйзамдуу иштеп атса, тарс деп доомат койгон ошол тарап истец. А шаардык соттагы наркы теркин кабыл эле буйдам эле бат эле жыйынды жайрап туруп эле ошол жерден баягындай токулган чечимди кабыл алды. Эл арасында коомчулукта мындай дагы бир ушул Ош ТВга байланыштуу, сатылышына байланыштуу ушундай бир айрыкча мына социалдык тармактардагы интернеттеги ушул медиа аймакта ушундай болуп кетти да. Тиги мурдагы кожоюну Халил Кудайбердиевдин колуна өтүптүр. Эми ушундай эле болот экен мындан ары. Эч кандай мамлекет эмес. Халил Кудайбердиев кайра алыптыр деген ушундай сөздөр жүрөт да. Ал сөздөрдү толук жокко чыгарганга да болбойт, себеби соттун чечиминде жазылып турат да. Ошол кишиге таандык деп табылсын деп. Мамлекет бирдемени алгысы келсе, ошону эч болбосо мындай сабаттуу, анан түз алса да. Ал чыканак сыяктуу биринчи барып тияка барып такап атат, тигиники болуп табылсын деп. Андан кийин конфискалайлы деп атат да. Эми бир аз таштар ары бери ооп, анан тиги киши кандайдыр бир дагы өзүнүн бир эмелери болуп сотко берсе, кандайдыр бир чечимдер кабыл алса, ал кишиники болуп кайра артка келатканда логика боюнча, кайра ошол кишинин окаты болуп табылып калат. Ал айтат, мынакей чечим кабыл алганда сот 98-жылы кабыл алып келинди канал. Ошол кезде мен эй болчумун десе, азыркы аябай келишимдерге, мындай договороспособный келишимдерге бара турган бийлик макул деп койсо эмне кыласыздар? Башка маселе ал кишинин ошол мурдакы 10-жылга чейинки ошол каналдын ишмердүүлүгү негизинен кандай окуялар келип чыгып атат. Ал кишинин мындай жоопкерчилигин да биздин мыйзамдарга да сыйбай турган чоң жоопкерчилик да ал. Ошонун негизинде жарандар кырылып атат, миңдеген адамдар кырылып атат да. Бул чоң адамзатка каршы чоң күнөөлөрдүн бири. Ал жагын териштирбей эле анан ушундай эле алгысы келсе түз алышпайбы? Мындай аралаштырбай сепаратисттерди. Негизи бул мындай бир жаңылык эмес да, ушул инцидентчи буга чейинки бийликтердин тушунда деле кайсы бир маалымат каражаттарын жаап коюу же тартып алуу, бир телекомпаниясын же бир гезиттин жаап өзүнө каратып алуу ыкмасы буга чейин деле болуп келген да. Ош ТВнын ушундай Ош ТВга байланыштуу ушул окуядан кийин эмне күтүп турушу мүмкүн дагы, кандай алдыда? Принципиалдуу түрдө айтсак, ушул сыяктуу оппозициялык маанайдагы телеканал, гезит, журнал эмне болсо делечи, ошол оппозициялык маанайдагы протесттик маанайлардын мындай чыгып кетчү, эл өзүнүн бир аз көксүнүн суута турган мүмкүнчүлүктөр ушулар болот да. Эгерде текши баарын ушуларды жаап салсаңыз, коомдо ошондо чыңалуу күчөйт. Сиз насостойсуз коомдучу. Болгондо да негатив менен насостойсуз. Ошону үйлөп, ошону шиширесиз. Физикалык кубулуш шиширген нерсе жарылат. Жарылганда эде жаман жарылат. Тура бериши мүмкүн эмеспи, мисалы үчүн Түндүк Кореяга окшоп? Эми Түндүк Кореянын жарылбайт деп эч ким ага кепилдик бере албайт. Бүгүн жарылбаса эртең жарылат. Эртең жарылбаса 10 жыл, 15 жыл баары жарыла турган шартка келет. Башка маселе эгерде атаандаштыкты кармап, цивилдүү азыркы заманда жашап атканда биз эми оны алып чыккылымда эмеспиз го. Анча-мынча мыйзам нормаларын тебелесе да акырын окшотуп, бир аз тебелеп, судебный инстанцияларды сактап. Мына көрбөйсүзбү, азыр бийлик тарап бирөөнү дайындап салганда эле биринчи инстанциядан кийин аны аткарууга болбойт ары бери. Биз апелляция жазгандан кийин тиги аткарылбай токтоп турчу норма юридикалык эмелердин процедуранын тартиби ошондой да. Баа тапыратуу эле баштады. Демек, буларда кандайдыр бир ишенич же маалымат бар да, кийинки инстанциялар деле ушул сыяктуу эле ушундай чечим кабыл алынат дегенсипчи. Ой, билебиз. Ошондой чечим кабыл алынат, билебиз. Бирок уят үчүн бир аз окшотуп коюш керек да. Бир аз күтүп, бир аз ошол чечимдерди анан чечим менен келип, мынакей мамлекеттик болуп калды десе, биз деле жапай адамдар эмеспиз да, айбалта менен чыгып алып алардын колун башын чаппай,
Макул эми андан ары соттошолу, андан башка бир чараларды көрөлү. Эми Кыргызстандын соту эң акыркы инстанция эмес. Азыр юристтер менен бир сыра кеңеш өткөздүк. Менимче же Вашингтондо, же Лондондо экөөнүн ыңгайлуураак тарабында ошол жерде эл аралык сотко кайрылабыз. Мен толук ишенем. Мыйзамсыз эмелердин баарына бөгөт коюлат. Жана кайрылуу аз даярдалып атат Россия өкмөтүнө. Россия өкмөтүнүн ар деме деген менен алардын бир жакшы жери бар. Алар өздөрүнүн жараны жөнүндө кам көрө алат. Эгерде сиз барып бир жерге Колумбияга, Камбоджага, Туркияга, Кыргызстанга инвестиция киргизсеңиз, кийин сизде бир аз юридикалык маселелер болуп эме кылса, Россия өкмөтү аябай чоң күч колдонуп болсо ошо кишини жактайт да. Анын үстүнө азыркы болуп жаткан Украинадагы окуялардан кийин ушундай нерселерге алар ушундай мындай болезненно башкача реакция кылып атат. Бул аларды кандайдыр бир аз ызаланткандай, бир аз ушундай болот да. Аны эсептебей эле анан чырды чыгарып алсак, эртең эми бул тиги эки көчөнүн кесилишинде турган павильон болсо бир жөн, Олчогон региондогу түштүктөгү чоң ири телеканал. Бул жөнүндө маселе момунтип эле бир-эки сот чечимин алып койчу оокат эмес. Шайырбек мырза, сизди улуттук коопсуздук комитетине дагы СНБга чакырып бир-эки маектешүүлөр болгон экен. Ошол жөнүндө бир кыскача. Мен барып дайындалгандан бир-эки күндөн кийин болуш керек. Кайдан келдиңиз, аты жөнүңүздү айтсаңыз, приказдарыңыз менен, буйруктар менен таанышалы деди. Эми өздөрүнө эркикен тааныштырдым, аты жөнүмдү айтып, алар менен да тааныштым. Анан ошол окуялар болуп аткан күнү өткөндө дайындалыптыр, жаңы эме келиптир дегенде кайра чакырышты. Мен ойлодум, мен аты жөнүмдү унутуп калыштыбы, кайрадан айтат окшойм деп барсам, чындап эле унутуп калышкан экен. Чындап эле кайра ошол суроолорго эле жооп берип келдим. Кайра эле ошол эле суроолорго. Мындай тенденция болсо, демек 1,5-2 айдан кийин булар дагы унутат, барып дагы эле ошол суроого менимче жооп беришим керек. Маселе башкада. Алар менен ошол тигилер келгенде алар менен мындай айсеки мыйзамсыз, аркы-терки, мунулар туура эмес, сот чечимге чейин эме кылалы деп бир чечимге келели ызылдабай, эки жаат болуп чабышпай деп аткан кезде, алар мени ошол 1-2 саатка алып кеткенге кызыктар болуптур. Келген мамлекеттин өкүлдөрү 1-2 балдарды коркутуп, баягы кичинекей топ-туза коюп, ошого гана кылган бир эмес экен да, маневр. Так себепсиз чакырган тергөөчү деле жаш жигит, жаман эмес, жакшы жигит. Эмне дешин билбей эле, күлүп эле атыңыз, фамилияңызды деп. Анан мен сурадым, канча убакыт өлтүрүшүм керек мен менен. Айтсаңыз, эми билесиз да, эми бир өздүн процедуралар бар. 8 саат керек дейт. 8 саат эмес, 1-2 саат жетиштүү го, мына обед деле болуп калды деп тамашалашып, антип анан кайра телевидениеге барсам, баягы бийликтин өкүлдөрү келген. Бир чогулуш өткөзүп, бир-эки эмес бир топ кызматкерлердин түсү өзгөрүп калыптыр уже. Эми алар жөнөкөй кызматкерлер да. Аларды бирдемеге күнөөлөп, алар андай мындай деп, алар айлыкка иштеген адамдар. Ош ТВны алуучу тараптан да, кайсы тарап экени эми ал түшүнүктүү. Ошо алуучу тараптан кандай бир көзөмдөөлөр болдубу, же болбосо мындай кичине секиндесеңер, катуулабай теле саясатыңарды жүргүзө бергиле, анан кийин ошондо оокат кыла бергиле деген сыяктуу мандемдер, же болбосо дагы башка бир сунуштар, же болбосо эл билбеген Шайырбек сен сага мындай кылалы, андан көрө мындай жүрө бер деген сыяктуу варианттар болдубу? Баарысы эле бир комплексте баары эле болду. Эми анын баарын азыр толук сот иштерге чейин, баары башы ачылганга чейинчи, бир тарап болгонго чейин көп нерселерди айтпай турган эле оң. Себеби азыр мен баарын ачып ийип, биздин кандайдыр бир өзүнүн коргонуп, өзүнүн стратегиялары бар, аларды айтып ийип, же бирөөнү күнөөлөп, же анын жазганын айтып ийип, ал даярдана калып антип эткен болбойт да. Сиз эсептеп кеткен нерселердин баары эле болду. Эми ал деген сөз бирдемени сунуштасыларга көнө койчу мен эмес, коркута койсо коркуп кетчү да мен эмес. Алар деле көп нерсе сунуштай албады, себеби буга чейинки мен бир аз ишмердүүлүгүм, жөнөкөй жупун ишмердүүлүгүмдөн кабары бар окшойт. Алар деле андай эле алтын балыктарды мага сунуштаган жок. Анын үстүнө ошол кызматка киришкенде биринчи күнү эле ачык жарыя кылып салдым эле, канал жана мен Апай Салкман айда кала берет деп. Ошол эме менен деле көп
алар үчүн суроолорду чечип койдум болуш керек. Алар да көп ойлондурбай бир тарап эле алар да баштады. Баары боло турган чыр эле, бул чыр болуп атат. Мунун чыры дагы узак болот. Бул кылымда бүтчү нерсе эмес окшойт. Режимдик алмашуу болсо эле, шамал өзгөрсө эле, ошентип байкуш ошонун баары эле баягы эмеге келип эле каналга оорчулугу тиеп атат да. А каналга оорчулугу тиет деген ошол байкуш көрөрмандын шору. Маалымат алуучу, ошону талап кылчу калк. Бир тарабы нааразы. Силер мурдагыдай бербей атасыңар. Аябай катуу критикалайт элеңер. Ал жактан нааразы, бул жагынан нааразы, силер бизди критикалап атасыңар депчи. Силер оппозициялыксыңар деп. Объективдүүлүк кылып ортозар эле, мына сот иштери тарикы болгончо чындап эле баягы кызарпастан жөнөкөйрөөк ортозар иштеп турдук. Ошол кезде чындап эле силер байкагандай редакциялык саясатыңар бир өзгөрүп калыптыр, жөнөкөй болуп калыптыр, ана мына дешип бир аз аркы-терки сөздөр болду да. Ошондо мен байкадым. Демек булардын баягы айтып аткандары кандайдыр бир келишимдерге канал барса, бир аз буларга бир аз чаң жугузбай, байдын кызындай мактап турсак, бизди жапмак турсун, бизди кеңейтип, менимче акча да бөлүп берет эле буларчы. Бирок арият арнамыз бар. Биз андайга барбайбыз. Шайырбек Маматокторов ОШТУнун башкы директору болду деген маалымат интернет маалымат сайттарына жарыяланар менен ошонун түп жагындагы комментарийлерде мына эми даана улутчул националист ОШТУга барды деген дагы ушундай сындар болуп кетти да. Ушундай сындар менен макулсуз, балким ушунун өзү дагы жаба бербеди болуш керек да. Мисалы үчүн улутчул, националист, кыргыз эле дей берет, анан мурдагы Ахматбек Келдибековдун басма сөз кызматынын жетекчиси, пресс-секретары бүт ушундай параметрлерди эсептегендечи. Эми улутчул десе кээделери ошого капа болот. Кызык ошол адамдар. Мага айтылган ал комплимент. Мен элге жеткизе албай жүргөн көз караштарымды алар мага жардамдашып, баягы мени билген тараптан билбеген тарапка ошолор жеткизип, наоборот, жакшы мага жардам берип атат. Улутчул десе акыл эстүү, адекваттуу адам, мага кубаныч керек. Демек мени элимди сүйгөндүгүмдүн далили достор эмес, душмандар да моюнга алып атат деп ал мага комплимент эле катары. Бирок канчалык ошонткен менен биз адилеттүүлүк, жакшы системада иштейли, басма сөздүн аброюн көтөрөлү, азыр сатылмалуу эле бир тарап болуп атышат, ошондой болбойлу деп иштеп аракет кылсаң, алар сени сорттоп, бөлүп, улутчул деп бир тарапка сүрөт да. Жөнөкөй эле жакшы эле башка тилдүү, башка улуттун өкүлдөрү менен жана кесиптештер менен журналистика жаатында иштеген көп башка улуттагылар менен мамилем аябай жакшы. Кээ бирлер айтып эле жүрдү да, негиз жок, ушундай эле эме кылып атканыңарга, күнөөлөгөнгө депчи. Ошентип атып, улутчул эмес кишине булар улутчул кылат. Демек, ушул жерден да биз жакшы пайда тапсак болот. Мени ошончолук канчалык эметишсе, мен демек ошол багытта иштейин. Алар менден улутчулдукту күтсө, мен анда улутчулдукту дагы күчөтөйүн. Мен дагы көбүрөөк элибиздин табамын тарашайын. Тилдин, айрыкча тилдин, маданияттын позицияларын күчөтүп, Кыргызстан, Кыргыз мамлекетинде кыргыз тилди сүйлөйлү, кыргыз салт каадасы өйдөрөөк болсун, түпкүлүктүү кыргыз калкында өзүнүн бир мындай приоритеттери болсун. Бардык эле өлкөлөрдө бул нормалдуу нерсе. Айрыкча араб өлкөлөрүндө ачык эле айтат, арабтардын, алардын статусу өзгөчө. Анда эмнеси бар экен? Бул арабтардын өлкөсү. Биздин өлкөдө эмнеге андай болсо болбойт? Аны башкача түшүнүп, баягындай башкача интерпретация кылбастан, жөн эле цивилдүүлүү биз өзүбүзгө сыйды талап кылабыз. Улуттун өкүлү мен кыргызмын, жана мен ошого жараша мага сый көрсөтсө, мен андан 2 эсе көбүрөөк кылып кайтарам ошол сыйды. Ошол башка улуттун өкүлү болсо ошол жөнүндө кам көрөм. Кээ бир коллегаларыма мен кээде тил үйрөткөнгө аракет кылам. Алар салт каадасын үйрөнөм, алар менен бирге аш тоюна барам, ошолор менен тууганчылык күтөм. Бардыгына мен даярмын. Бирок алгач кадам келген адам салам айтат го. Эшиктен киргенге сиз салам айтпайсыз да, эшиктен кирсе бирөө сизге салам айтат, сиз алик аласыз. Биз аябай жакшы алик алганга
Олчулар аябай даярбыз. Жана ошого каалайбыз. Жакшы салам келсинчи. Кыргызстандагы расмий бийликтин жүргүзүп аткан саясаты тууралуу эки ача пикир бар. Жакшы эле болуп атат, баары секин-секинден болуп атат, булар жакшы иш кылып атат, түз эле жолдо баратат. Атамбаев колдон келгенин бечара жасап атат, аракет кылып атат, чуркап атат деген бир ушундай бир маанай бар. Экинчи жагы болсо жок. Ошол эле сөз эркиндиги боюнча, ошол эле саясат боюнча, ошол эле коррупцияга каршы күрөш деген күрөш боюнча, экономикалык маселелер боюнча мурдагы бийликтер тепсеген тырмооштун башын дагы эле тепсеп атат деген экинчи ушундай пикир бар. Сиздин багыңызда кандай бүгүнкү бийликтин абалы? Менин оюмча эки ача пикир деген кошулбайт. Мен үчүн бир ача эле пикир бар. Жана тырмоош боюнча мурдакы бийликтер тебелеген тырмооч менимче көлөмү бир аз кичинерээк болуш керек. Булар аябай чоңун тандап таап келип тебелеп атышат. Албетте негизсиз сындоо болбойт. Бийликтин мисалы бийликтин башында турган кишиничи өзүн сыйлабаган кезде да аны элеген кызматын, ошол бийлик институтун биз сыйлаш керек. Ал мыйзамдуу орун, мыйзамдуу демек өлкө башы аны сыйлаш керек. Бирок анын жасап аткан ишмердүүлүгүн мактайын деп, жактайын десең, колго илинерлик нерсе жок. Чү дегенде эле баягы эле өзүчө болгон сот процесстери. Окшош беренелер менен бир нече жетекчилерге күнөө коюлат. Алардын кээлери отурат түрмөдө, кээлери ооруйт, дардеме болот, кээлери жыргап жүрөт. Ал партиялык да таандыктыгы башка. Анын фонунда адам өлтүргүч, кыргыз мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн өлтүргөн, депутаттарды өлтүргөн, ушунчалык кылмышкер, кадимки эле мыйзамдагы урлар кызыл дорожка менен өлкөдөн четке чыгат. Ага акыйкатчы пресс катчы болот. Башкы прокурор анын жеке адвокаты. Коопсуздук органдары, күч органдары анын жөн эле жан сакчыларындай кылып, алыстагы нарындан узатып келип салып коюп атат. Бул чеги жок акмас. Бул чеги жок адилетсиздик, мыйзамсыздык жана чеги жок мококтук. Анан аны ошончолук нерсени жасап коюп, биздин бийлик өкүлдөрү жогорку кеңештин пленардык жыйынында айтып атышат, мыйзамдуу бул нерселерди. Бетин тамдай кылып мыйзамдуу деп айтып атат. Анан кийин коомчулукта назарчылыктар пайда болгондон кийин булар кайрадан мыйзамсыз болуп калыптыр. Тигини карма деп ал уже шермендечилик. Ал келесоолук. Чыныгы эле кадимки эле келесоолук. Эмне деген бул аския, эмне деген шоу? Эгерде алар ошондой мыйзамсыз экен деп булар кайра эмеге издөө жарыялагандан кийин булар өздөрүнүн жасаган күнөөлөрүн өздөрү далилдеп атат. Юридикалык түшүнүктөчү өздөрү эле далилдеп атат. Бирок алар эч ким жоопко тартылбайт. Себеби баары бири-бирине чырмалышкан. Себеби бир партиянын өкүлү ген прокурорлуктан кетип калса, башка партиянын баягы аркы-терки талоончулукка тиешеси бар деген маселелер көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Алар өзүнүн позицияларын шайлоонун алдында жоготкусу келбейт. Булар баары бири-бирине монтип байланышып атат да. Наразычылыктар саруудан баштап талас нарын болуп, алай, барпы, өлкө башы эми мындай жөнөкөй эле адамдар деле айтпай турган сөздөр менен кээде аларды атап коюп атат. Эми кандай реакция, кандай эмне кылышыбыз керек? Эми ал көчөдө бирөө болсо келип туруп жакасына келесо сен эмне деп атасың деп тумшугун жара коет. Ал жазалаган көчө өкмөсүн жазалап, сен эмне деп атасың, мен эмнеге мынтип мазактайсың, эмнеге кемсинтесиң деп. Сен өлкө башы кемсинтет атат. Кемситкенде да 1 же 2, 5 адамды эмес, олчогон бир чоң 15-20 миң айылды, бир чоң регионду, облусту, эми анын деле чеги бар болуш керек да. Бир адашат адам, 2 жолу адашса, анан 3, 4, 5 болуп баратса, демек ошол деңгээлдеги адам экенине уже көзүбүз жетти да. Анан биз башынан сын пикирде болуп, бийликтин ишмердүүлүгүн сындап келебиз. Эң жаман абалда калгандар булар ошол бийликтин тарапкерлери болуп атат.
ошолор апеллировать этип бирдемеге таянып мактап жакап биз менен мындай теңтайлаш талкуулай албай атат. Себеби унчукпай кутулушат. Президент өзүнүн ушул ойлонбой айтып ийген балп этмес сөздөрү менен өзүнүн деңгээлин көрсөтүп атат деген ушундай ойду түшүндүм да. Баягы бир ушундай бир айтым бар го, ханды хан кылган анын айланасы чөйрөсү деп. Андан да тагыраак келсек, жанагы имиджмейкерлери, пресс-секретары, жанындагы кишилери. Балким ошол кишилердедир кептин баары. Ал кишилер жакшы даярдап, жакшы элдеги акыбалды айтып, кеңешчисиби же кимиси чөйрөсү айтып, ушундай болуп атат. Сиз мындай дегениңиз туура эмес болуп калды десе, балким андай сөздөрдү айтпайт чыгар, же болбосо элдин кыжырын келтире турган мындай бир кадамдарга барбайт чыгар. Тегерегиндеги кишилердедир балким. Мен оюмча ушул көз караш көп жылдан бери айтылып келет, ошол жаңылыштык. Ал кишинин көзүн скотчтоп, кулагына пакта тыгып койгон жок эч ким. Телевизору бар болсо керек, интернети деле бар болуш керек. Эч кимди укпаганда деле жөн эле өзү деле көрүп, окуп, аң сезимдүү адам жыйынтык чыгарса болот. Ол чойгон бир 240 миллиону бар Индонезия эмес, 16 миң аралы бар. Россия Федерациясы эмес, ол чойгон эң чоң. Кичинекей 200 миң квадратка жетпеген 5 миллион тегене калкы бар. Бир Россиянын бир областына эле жакын кичинекей өлкөдө эмне болуп атканчы 2-3 адамдан сурасаң деле ал жөнүндө маалымат берип коет. Жан жөкөрлөрүнө эле айтып бергенде албетте алар мүмкүн болушунча маалыматты бурмалап алып киргени ал тарыхый чындык, ал болуп эле келген нерселер. Ошондо деле альтернатива катары башка жакта бир угуп койбойбу? Ал угат жана башка абалдарды, кырдаалды билет. Эмне үчүн ачууланып ошол бир нече жыл баягы Нарынгезде айтып атканда Таластагы ар жердеги сөздөрү эмне үчүн ушундай келип чыгат? Эмне үчүн анда ошко барып активдер менен жолугуп эшиктин артына качып, шып этип аксыга бара коет дагы. Анан ал жерде да байкында окуя болуп, анан шып этип кое берет. Эмне үчүн өзүнүн бийлигин, өзүнүн жүргүзүп аткан мамлекеттик башкаруунун саясатын жалпы региондорго, Кыргызстандын бүт булуң бурчуна экспорттобойт, ошол жактарга жөнөттөбөйт. Эмне үчүн бул киши толук мамлекеттик масштабта иштөөгө кызыктар эмес? Ал өзүнүн бүгүнкү саясий рейтингинин абалы жана өзүнүн коомдогу саясий орду төмөн экенине көзү жетти. Ал багытта аракет деле кылбай калды окшойт. Сиз айткандай жан жөкөрлөрүнө баарына шыбай берген болбойт. Алар бир кызматкерлер. Ошол эле кызматкерлер ошол Акаев менен Бакиев режимин алып барып жарга түрткөн ошолор. Алар бирөөнү түртүп коюп эле келип, бир аз чай ичип, колпогун жууп, тазаланып, кичине эс алып эле кайра кийинкиси келеби, ошону алып барып түртө беришет. Алардын жумушу ошол, система ошол жердеги атарапы ошондой. Бул киши деле барып эле башка жактан эмес, ошолордун курчоосунда калды да. 4 жыл мурдагы эле өзүнүн айткан убадаларын эле бир сыйра бир 3 мүнөттүн тегерегинде угуп көрсөңүз, ошол киши ушул мен аткарбай турган нерселер деп айтканбы, эмне эле ошолордун бир пункту да аткарылган жок да. Ошондуктан бул кишинин бүгүнкү аракеттерин эч кимге шылтабай эле, буюмдарды өз аты менен атап эле ошол кишинин өзүнүн жеке күнөөсү болуш керек. Ал кишинин жеке күнөөсү болбогон кезде дагы ал киши, билесизби, император аталардын алдына сурайт. Сиз ушул 28 канча миң адамдын өлүмүнө кол койгонсуз, тиешелиңиз бар экен десе, мен ал жөнүндө кабарым жок. Бирок царь, император катары мен ошого жоопкерчиликти алам деген. Бул киши ошентип кандай болгон кезде да келип башы менен ошого жооп берет. Сөз эркиндиги деп атып эле ашыкча эле кетип калдык деп ушинтип дагы ушундай пикирлер көбөйүп кетпедиби? Эмне кереги бар ушинтип баягы айрыкча ушул президент Атамбаев кыргыз тилдүү гезиттердин баягы оппозициялык маанайдагы кыргыз тилдүү гезиттерине далысын салып койгондон бери ушундай бир маанай түзүлдү да менин оюмча. Бирок балким чындап эле керектир эле, мына сөз эркиндиги боюнча дагы байланышкан бир мыйзамга кол койду. Мына Ош ТВны болду эми оозуңарды жапкыла деп токтотуп атат. Балким чындап эле оозду жаап токтото туруу мезгили келгендир, кичине демократия, анан сөз эркиндиги деп кыйкыра бербей кичине чектөө маалы келгендир. Балким бул туура кадам кылып аткандыр бул бийлик.
Менин түшүнүгүмдө демократия жана сөз эркиндиги баягындай жомок жемиев болбостон, жарым жартылай болбостон толук курамдуу, толук нерсе болуш керек да. Бул баягындай демократия же ал сүй сыяктуу же болуш керек. Бир аз боюнда бар. Жок, бир аз боюнда боло албайсыз. Сүй бар же жок, же сөз же сүйбөз. Демократия же бар, же жок. Кандайлыр баягы ороза лайт деп коюшуп, балдар тамашалашып калышат го, жарым жартылай ооза чардан бир кружка пиво чыгып өткөн ороза лайттар. Андай болбош керек. Демократия болсо толук бойдон биз ушул демократиялык коом болуп мыйзам менен жашасак ошол бойдон бололу. А демократиянын сөзсүз бир сөзсүз түрдөгү компонент атрибуту бул сөз эркиндиги. А биз аны тебелеп атсак, буга чейинки Кыргызстандын жалгыз таянган каты сөз эркиндиги эле чын-чынына келгенде. Башка кесиптештер, особенно СНГ тараптан айтып калышчу да, ал кандайдыр бир деңгээлде чындап бар болчу. Азыр мынакей оппозициялык канал жабылды, гезиттерден итмахосун чыгарды, мыйзам. Ошол мыйзамчы биз кепилдик бересизби, баарына тегиз иштейт деп. Бийликтин ырын-ырдаган бир басма сөз сотко берсеңиз, эч кандай аларга чара колдонбойт. Ал бизге гана оппозициялык маанайдагы басмаларга атайын чыгарылгансып калды да. Атайын эле булар ойлонбойт атат. Бийлик келме кетме нерсе да. Закон обратной силы не имеет. Ушул эле беренен ушул кол койгон азабын 1-2 жылда бийлик системасы алмашып калса, өстөрү тартат. Өзүнүн казган ордуна өстөрү түшөт. Ошого ойлонбой. Эң кызык жери көп коомдо пикирлер, президент ага кол койбош керек деп мен аттуу баштуу бир депутат министрликке чейин сурагам. Кандай ойлойсуз? Жок, однозначно койбош керек деп аткан жерден тарс этип кол коюп койбоду. Сөз эркиндиги бизде ал жомок. Шайырбек мырза, атайын оштон Бишкекке келип калган экенсиз, Бишкектен биздин студияга келип калган экенсиз. Ачык сөз, ачык кеп куруп берген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.